Министрлер кабинетинин чечимине ылайык кыргызстандыктар жаңы жылдан кийин 9 күн эс алышат. Жаңы жыл майрамынан кийин жумушчу күндөрү башка күндөргө жылдырылып, 9 январга чейин эс алуу күн деп жарыяланган. 2022 жылдын 15 январындагы дем алыш күнү, 4 январдагы иш күнгө, 26 февралдагы дем алыш күнү 5 январдагы жумуш күнгө, 26 марттагы дем алыш күнү 6 январдагы жумуш күнүнө жылдырылды. Деген менен майрамдын алдында атайын кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Алардын катарында медицина кызматкерлерине дагы министрликтен буйругу менен кадимкидей жумуш күнү белгиленген. Медицина кызматкерлери 1 январда бул суббота күн болот экен, 2 январ бул воскресенье күн болот экен. Мына ошол 2 күн биздин медицина кызматкерлери дем алышта болот. Бирок ошол эле күндөрү сөзсүз түрдө бардык медицина мекемелеринде күзөттөгү врачтар, медайымдар сөзсүз түрдө иш алып барышат. Ал эми 7 январда дагы ошол күнгө дагы ошо күзөткө дарыгерлер, медайымдар коюлат. Мектеп окуучулары үчүн кышкы каникул 31 декабрдан 11 январга чейин созулат. Ошентип окуучулар 12 күн эс алып, окуу 12 январда башталары министрлик тарабынан кабарланды. 10 январдан кийин ушу немелер окуу процесси башталат да. Ал эми мугалимдер болсо 9-на чейин кадимкидей эле эс алышат. Ошо 9-нан кийин ал уже секцион иштей башталат. 10-11 секцион иш болот, анан 12-синде уже процесс башталат, окуу процессичи. А 9-на чейин бардык мугалимдерлер эс алышат бардыгыча. Ал эми калкка керектүү кызмат көрсөткөн мекемелер кезектешип иш жүргүзүшөт. Муниципалдык мисалы биздин тазалык шаардык ишканалар булар иштейт. Майрам күндөр билесиздер, бир топ эме болот, ошого байланыштуу биздин мисалы тазалык ишканалары, коммуналщиктер, электр энергетиктер булар өзүнүн баягы күчөтүлгөн мөөнөт ишин аткарат. Мына биздин өзүбүздүн өкүлчүсү алып көрсөтөт эле, биз график боюнча баш дежурстводо болобуз. Иш күнү эгер кайрылар болуп калса, кабылуулар боюнча бу жерде биздин аппаратта анан орун басууларыбыз постоянно иштеле болобуз негизинен. Мекеме ишканалар жумушчу күнү тууралуу маалыматтарды жарыялап, кайрыла турчу жарандарга эскертмелерди берүүдө. Жаңы жылдык дем алышта калкты тейлөө борборлору менен жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмдөрү иштебейт. Аталган бөлүмдөр өлкө аймак боюнча 10 январдан тарта ишин баштайт. Министрлик даяр болгон документтерди алып кетүүдө жана каттоо маселелерин чечүүдө алдыдагы дем алыш күндөрдү эске алууну сунуштайт. Ошондой эле УНА мамлекеттик мекемесинин борбордук аппараты жана аймактык бөлүмдөрү 2022 жылдын 9 январына чейин жабык болот. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Буга байланыштуу УНА мекемеси айдоочуларды алдыдагы дем алыш күндөрүн эске алуу менен алдын ала каттоого туруп, керектүү документтерди алууну эскертет. Мамлекеттик ишканаларда 31 декабрдагы жумуш убактысы 1 саатка кыскарат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.